Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда күн тартибинде программасы башталды. Бүгүнкү күн тартибинде Кыргыз Республикасынын административдик жоопкерчилиги жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү сунуштары берилүүдө, ошондой эле башка мыйзам долбоорлору да бар. Анда эмесе айрым депутаттарга суроо салсак. Бүгүн күн тартибинде материалдык эмес маданий мурастар жөнүндө мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизүү болгондо сиз өз сунушуңузду айттыңыз. Негизи бул мыйзам кандай иштеш керек? Эми материалдык эмес маданий мурастар жөнүндө мыйзам биринчи окууда менен мурункусунда катышпай калгам комитетте. Биринчи окууда бүгүн концепциясы жактырылды. Мен ушул экинчи окууга ошол өкүлдөр кеткенден кийин жетишип калдым, бирок ошол өзүмдүн оюмду толуктап коеюн деп стенограмма үчүн айтып бердим. Себеби дегенде бул материалдык эмес маданий мурастар Кыргыздын улуттук оюндары деп кирип атат. Улуттук оюндар эмизде көп да. Ошонун ичинен эле мен ушул мыйзамга айттым, камтып кетсе болобу депчи. Себеби дегенде бизде көк бөрү деген бар, улуттук оюн. Көк бөрүнү кармаш, көк бөрүнү каржылаш бул аябай чоң бүгүнкү күндө маселени туудуруп атат. Мына өзүңөр билесиңер, федерация деп коюп, көк бөрү федерациясына президенттер улам которуп шайлап келатат. Бирок акча булактары баягы спонсорский болуп эле ар кайсы жерден издеп эле анан баягы улакчылар же болбосо биздин бул оюндун кызыкчылыгы мындай көп артпай баратат. А так дүйнө жүзүндө бул эң кызыктуу, анан ушунчалык биздин баягы өзүбүздүн улуттук колоритибизди көрсөтө турган оюн болгондон кийин мен өзүм сунушумду айтып атам. Муну мамлекеттик жактан каржылап, мамлекеттин карамагына алса бул улуттук оюн дедим да. Бул биринчиси ушул мыйзамга шайкеш келтирсек болобу деп атам да. Ошону мамлекеттик көк бөрү оюнун мамлекет же болбосо өкмөт тарабынан каржыланат. Ошолор кармалат. Анткени бир аттын жабдыгы, бир атты сатып алуу, анын содержаниясы камсыздап карма, анан улакчынын өзүнүн жана кийимдери, экипировкалары көп мындай чыгымды талап кылат экен да. Бул деген бир эле борецти же болбосо бир күрөш үчүн алып чыгуу эмес. Бул деген толук курама команданы алып чыгат. Себеби дегенде ал жерде көпчүлүк аттарды жанагы улакчыларды кармайт деп мен өзүм оюмду айттым. Экинчиси, мына бүгүн Кыргызда улуттук оюндардан эмне көп? Күрөш көп. Биз кыргыздар күрөштү алып чыгып атабыз. Күрөштү ушунчалык түрүн көбөйтүдүк да. Себеби дегенде лейлек күрөшү болуп кетти, алыш күрөшү болуп кетти, жана башка күрөштүн түрлөрү поясовый кургурчанган күрөш болуп кетти. Биз минте берсек мындай бул улуттук оюнду дүйнө жүзүнө бир оюн кылып, же болбосо олимпийский вид кылып алып чыгышыбызга кыйын болуп калышы ыктымал. Лейлекти алып чыгам десе, алышты алып чыгам десе тартыш болуп калат деп мен өзүм оюмду айтып атам. Бир эле кыргыз күрөшү кылып алып чыгыш керек да. Бүгүн күн тартибинде Улуттук илимдер академиясы жөнүндө маселе каралды го. Мыйзам долбоору. Ошол эмнеге багытталган мыйзам долбоору боюнча кененирээк айтып берсеңиз. Эми улуттук академия бул 2016-жылы сентябрда биринчи окуудан өткөн. Анан кийин кандайдыр бир талаш тартыштар менен ушул убакка чейин келип бүгүн 3-чү окуудан өттү. Бу жерде эми мен ойлоп атам да, талаш тартыш улуттар академиясында жанагы азыр президент убактылуу шайланып турат. Президент азыр шайлоо болгондо академик болсун же членкол болсун деген өзгөрүүлөр кирди да. Ошол эле өзгөрүүдө бул академиктер академик болсун деп членкорду болбосун деген тартыш менен ушуга чейин убакыт ушундай алып келди дагы. Бүгүн 3-чү окуудан өттү. Экинчи дагы талаш тартышыбыз биздики Академия науктун президенти жумуштан кетип калса 2 ай мөөнөт менен ие болуп отура берет деген мыйзамды киргизгенбиз. Бирок дагы талаш тартыштын болуп атып, ал 1 жылга деп жылдырып койдук. Ошо менен баардыгы тең акылдашуу, ким каршы болуп атса акылдашуу жолу менен бүгүн 3-чү окуудан өттү. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, башка суроолор болгон жок. Ошо менен бүгүн 3-чү окууда кабыл алдык. Бүгүн парламенттин күн тартибинде ишкердик субъектилерди текшерүүгө болгон укуктуу органдардын тизмесин бекитүү боюнча, жактыруу боюнча токтом долбоору каралды. Бул токтом долбоорго өзгөртүү да киргизилди окшойт. Бул кандай иш алып барыш керек негизи бул токтом долбоор? Бул токтомдун негизги магызы бул өкмөт тарабынан жылдан жылга биз мамлекеттик текшерүүчү мекемелердин санын кыскартып атабыз да. Бул жакшы нерсе.
ишкерлерге бул жакшы шарт түзүүнүн максатына мындай максатына жасалган бул токтом. Бизде негизи башында 21 текшерүүчү мамлекеттик текшерүүчү органдар бар болчу. Кийин биз аны кыскартып 13-кө түшүрдүк 2016 жылы. Кийин 2015 жылы дагы 2-ні кыскарттык 11-ге түшүрдүк. Азыр болсо 17 жылда дагы биз 2 мекемени кыскартып, бир мекемени кошуп, ошондо эгер 21 болсо кийин 13-кө түшүрдүк, анан кийин 11-ге түшүрдүк, азыр 10-го түшүрдүк да. Жылдан жылга кыскарып баратат мынча. Бул мыйзамдын негизи максаты ошо текшерүүчүлөрдү иретте коюу. Бүгүнкү күндө ошол 10 текшерүүчү органдар уруксатты экономика миссиясын алып туруп анан текшерип барат да. Эч кандай өз билимдик кылып эле өзүнүн планы менен кылып бара бербейт. Анан кийин бизде ал мыйзамда мындай так жазылган. 1 жылда ишкерди бир эле жолу текшерет. Анан кийин болгондо дагы группага бөлүнгөн. Группа высокого риска, группа среднего риска, группа низкого риска. Эгер группа низкого риска болсо, алар 3 жылда бир текшерилет. Эгер эч кандай буга чейин маселе болбосо, проблема болсо, алар бир эле жолу текшерет. Бирок мына мисалы былтыр мурдагы жыл болгон окуялар болду. Баягы тамак аш жактан отравление болгондордо, алар андай болгондо сигнал сразу чыгат. Биз санэпидстанцияга сразу уруксатты беребиз да. Кыргыз Республикасынын материалдык эмес, маданий мурастары жөнүндө мыйзам долбоору келди. Ошондо сиз бир топ сунуштарды бердиңиз. Негизи бул мыйзам эмнеге багытталган, кандай болуш керек эле? Бул негизги бул мыйзам жана биздин маданий мурас, биздин салттын. Анан мен суроо бергенде ал жерде жалып турат, кээ бир биздин кыргыздын салкка кирген спорт оюндары ошолор жоголуп кетүү коркунучта турат деген ойду булар айтышты. Мен ошол боюнча өзүмдүн оюмду жараттым. Ал жерде мен ошо тизмеге берсеңер, кайсы бүгүнкү күндө ошо кыргыз салттык оюндар жоголууда мындай коркунуч бар деп ошо суроо бердим. Ал жерде анан кийин мага айтышты, атайын тизмелер бар деп. Анан башына жанагы биздин кыргыз оюндарына көкбөрү, кыргыз күрөш деп айтканда мен айттым, бул эми азыркы күндө бул өркүндөп өсүп баратат. Жыл сайын көкбөрү ар бир райондордо, алыскы региондордо ар бир биздин майрамдарда мындай чоң майрам өткөрүп атат көкбөрү боюнча. Негизи бизде дагы ошо салттарды илгерки биз ата бабалардан калган салттык спорт оюндары жоголуп баратат, түндө жоголуп баратат. Ошого мен сунуш катардым, ошо бизге берсеңер, эми элдерге берсеңер, ушул мыйзамга ошо тизмелерин, ошону биз өркүндөп өстүрөлү. Бул эми биздин ата бабалар кандай салт да, бул биздин тарыхыбыз, ошо тарыхты сактай калышыбыз керек да. Бүгүнкү күн тартибинде Министерство экономикадан келип маалымат беришти, жана ишкердик субъектлерди текшерүүчү органдардын тизмесин жактыруу боюнча. Негизи бул токтом долбоор эмнеге багытталган, кандай иш алып барыш керек? Мынакей биздин мамлекетке биз жакшы эле эми өз жактан жакшы сөз болуп атат. Эми бул мамлекетте бизнестерге райский уголок болсун деп турабы, бейиш болсун, колдоо болсун деп атат. Кыргызда бир жакшы сөз бар. Бокочонун дейт, чоңунан кичинекей дейт. Ал жакта саясат туура жүргүзүп аткан менен бер жакка келип туруп баягылар өздөрүнүн иштерин кайта эле баштап атышат. Ушул эле тармактар, налоговар, финполиция, ушул эле счетный палаталар, булар абдан туура эмес кылышат да, андай кылбаш керек. Эгерде биз мамлекетти көтөрөбүз десек, биз текшерүү органдарын канчалык азайтсак, ушунчалык биз мамлекетти көтөрө алабыз. Анан кийин эми иштеп аткан ишкерлер деле алар мындай денегар нормалдуу адамдар, бүт эле билет алар, жакшы иштейт. Алар бир деңгээлге жеткенден кийин мамлекетке налогту колунан келишинче төлөшөт. Алар төлөбөйүн деген жок. Азыр көп жагы бүттөн тармакташып калгандар көбү жакшы деңгээлге жетип, налогторду өз убагында төлөп атышат. Бизде контакт азайтышыбыз керек да, ушу жанагы текшерүүчү органдар менен. Ушундай эң негизги максаты. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер парламенттин күн тартибинде программасын көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.